Сүйем турак жай комплексибиздин 25-жылы ноябрь айында кайсыл жумуштарды аткардык? Үйлөрүбүз кайсыл этапка жетти? Кыскача 1 айлык отчет. Сүйем турак жайында жалпы 6 блок бар. А, Б, В, Г, Д, Е. Азыр биз биринчи А блоктон баштай турган болсок, 1 айдын ичинде биз 1,5 кабатка А блокту көтөрдүк. Мурунку айда билесиздер 4-чү кабатта болчубуз. Азыр 5-чи кабаттын перекрытиясынын темир иштери токулуп жатат. Экинчи блогубуз бул Б блок. Биз азыр 4-чү кабатта турабыз. Бул жерде диафрагма жана колонна жумуштарынын темир иштери токулуп бүткөн. Азыр опаловкаларды жаап жатабыз. 3-чү блогубуз В блок. Билесиздер 9-чы кабат толугу менен бүткөн. Акыркы 1 айдын ичинде крышанын парапет, кирпич коюу жумуштарын бүтүрдүк. Азыр болсо сейсмопоездарга опаловкалар жабылып жатат. Лифтин шахталарына бетондор даярдалып атат жана террасанын бетондору даярдалып жатат. Кирпич коюу иштери болсо 3-чү кабат толугу менен бүтүп, азыр 4-чү кабатка көтөрүлдүк. Ал эми уголоктор болсо 6-чы кабаттан башталды. 4-чү блогубуз болсо Г блок. 1 айдын ичинде подборная стена толугу менен бүттү. Анын сыртына гидроизоляция жасалды. Биринчи нолдон перекрытиясы опаловка иштери бүтүп, темир току иштерине өттүк. Бала бакча болсо 3-чү кабаттын перекрытиясынын темир иштери толугу менен аяктап, эртең бетон куябыз. Достор, фитнес борборубуздун 1-чи кабаты колонна жана диафрагмалары толугу менен бүттү. 1-чи кабаты билесиздер бассейн болот. Бийиктиги 6 метр болгондуктан кыйын болду. Анткени директерди көрүп турасыздар. 2 кабатка коюлгузулган. Азыркы учурда 1-чи кабаттын перекрытиясынын опаловка иштери жүрүп жатат. 5-чи жана 6-чы блокторубуз Д, Е блоктору. Биз азыркы учурда Д, Е блокторубуздун котлованын дагы баштап алдык. Достор, ноябрь айындагы аткарылган жумуштар менен сиздерди кыскача тааныштырдым. Көрүшкөнчө.